бир жаман маалыматтар чыгып кетти. Келиңиз башынан эле ошол нерседен баштасак. Менде деле күнөө бар да, эмнеге дегенде, бирок жанакындай чоң суммаларды алган эмесмин. Эми билбейм, азыркы учурда медресеге кетемби же каламбы, ошол пока чечиле элек. Реклама тартканда акчасын алып көбүнчөсүн атамага турам. Мектепте балаларым мурдагыдай эмес. Жалгыз чоңоюу сизге кыйын болгон жокпу балким? Конечно, ошондой эле болот да. Өзүм жалгыз тарбия алган балага элдер ушунча ала жабат атсайм, атама конечно эле болот да. Мен деле апама эркелеп жүргүм келет, бирок эми жашоо ушундай экен. Саткан блогер дагы чыкты. Сизде мен ага колдоо көрсөтүп коеюн дегем, жардам берейин дегем, бирок Дамир байке интернетке чыгарбай эле тыйынча эле эч кимге билдирбей акырын киргизип деп. Бул окуядан эч кимге ишенбеш керек экен. Менин характерим аябай эркем. Көбүнчө апам тарткансын дейт мага. Манас Ниязов байке менен негиз сүйлөшүп турабыз. Манас байке жана башка Рустам Таналиев аттуу сестренка болгум келди, байкели болгум келди. Мен деле башка тааныштарым окшоп, досторум окшоп, байкеси, эжесин. Саламатсыздарбы, урматтуу Жұлдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан бүгүнкү чарылышта мен Апазова Диана болмокчумун. Ал эми бүгүнкү чарылышыбыздын кадырлуу коногу ким деп турсаңыздар, учурда өзүнүн убагында интернеттин айдыңында аябай популярдуу болуп жада калса, ажообузга чейин барып жолугуп келген Бекболот Турдуш. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Бекболот, айтсаңыз, азыркы учурда сиз интернетте кайрадан өзгөчө бир популярдуулукка ээ болуп, кайрадан бир жаман маалыматтар чыгып кетти. Келиңиз башынан эле ошол нерседен баштасак. Эмне болду, ошол тууралуу толугураак айтып берсеңиз. Ал маалымат тууралуу мен өзүм деле жакшы билбейм, бирок описаниясынан окудум. Лалафодо Саната Нурай неме машинасын чыгарат экен, алар чыгарышып деген ошол жактан 865 000 деп баасын коюшат. 865 000 деп коюшат да, андан кийин мен анда көрүп калгам Лалафодончу. Көбү тааныштар да чалып атты, мен неме Лалафодон көрсөм сен номериң туруп сатып атасың деп чалып аткан. Жок, ошону өчүрүш керек болот деп айткам. Алар деген ошо бир клиент чалып сурайт, ушундай машина каякта десе, ал ушинтип байкени ишендирет. Жана Бекболот Турдуш деген баланы тааныйсызбы, кичинекей кезинде Саджапаровка мектеп салып бер деп обращение жасап, жана душес менен чыккан депчи. Ошол ооба тааныдым деп аны алдайт. Ошентип андан кийин байке задатка газга, сууга бир 5 000 которуп коюңуз, биз чыгабыз дейт. Ошол бойдон макул деп тиги байке ишенип которуп коет. Бир-эки сааттан кийин байке тиги атам жетөөбүзгө той коет деле. Ал сиз берген 5 000 сомду атам кошумча берип салыптыр, да 5 000 сом которуңуз деп, да 5 000 сом сурайт. Ошол жактан атам номерин бер десе жок болуп кетет дагы. Анан кайра кечинде чалса албайт. СМСтен жабышканда деген байке балыкчыга жеттик, жак бияк деп ошойдон жок болуп кетет. Биздин байкашыбызча, алар сизге видеозвонок менен чалдык, WhatsApp'тан биз ал менен көрүшүп сүйлөштүк деп айткан. Ошол Видеозвонок боюнча эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин. Мен WhatsApp'ым чын айтайын, көчө күнү эртең менен неме кылдым. Андан тышкары дагы биз бир нече маалыматтарды көрүп калдык да. Мисалы, бир канча блогерлерден сиз акча сурап, анан сэндвич жалайын, суу чалайын деп бизден акча сурап атат деп толтура чыгарып калышты да. Ошолор тууралуу өзүңүздөн кээ бир тааныштарыма сурашым мүмкүн. Атайт, бирок жана комментарий менден 1,5 000 алган, 3 000 алган деген андай чоң суммада алган эмесмин. Бирок кээ бир тааныштарыман, ошо блогер жана Инстаграмдын тааныштарыман алышым мүмкүн. Бирок жанакындай чоң суммаларды алган эмесмин. Анан дагы медресеге дагы акча чогултуп жатат деген, ошол чындыкпы? Медресеге барайын деген, бирок неме да, кандай десем болот, медресеге барайын деген, өзүнүн артынан эле чогултайын дегем. Бирок бир экөөнө жазып көрдүм, спонсор болуп берле деп, алар жок болгон жок. Андан кийин ошол өзүмдүн күчүм менен эле өзүм да иштеп, өзүм акча чогултуп кетейин дедим. Бир экөөнө эле жазгам. Эмне себептен улам медресеге барып калдыңыз? Медресеге деген кандай десем болот, мисалы, айылдан школдон кичине чатаак болуп, жана ошондор өзүм медресеге кичинекей кезимден бери эле максатым бар болчу, ага жын öğreнгим келет деген. Ошол максатым менен медресеге барайын дегем. Учурда медресеге барып жатасызбы? Учурда медресеге эми барабыз буюрса. Эми келиңиз азыркы жашооңуз жөнүндө сүйлөшсөк, эмне жумуш кылып жатасыз, окуп атасызбы, кайсы жакта турасыз? Азыр өзүм Сокол областынын Түп район Балбай Батыр айылында турам. Быйыл буюрса 8 класс болдум. Ошол айылда окуйм. Мектептеги балдарыңыз кандай болуп жатат? Мектепте балдарым мурдагыдай эмес. Байкашыбызча, сиз кичинекейиңизде дюшес менен аябай популярдуу болуп баштагансыз, дюшес изип жатканда видеоңуз менен. Андан соң сиз интернет айдыңынан бир канча убакта жок болуп кеттиңиз. Эмне себептен? Айылда жүрдүм, өзүм да желаниям калбай калган. Анан тетинчи жала жапкандан кийин кайра чыгарып башташты мени. Ошол сиздин 186 000дей сиздин катталуучуңуз бар эле, ошол аккаунтуңуз азыр кимде, эмне болду? 287 000 подписчик бар болчу. 287 000ден азыр мен күндө карап турам. Азыр кыскача айтканда 215 000 подписчик калды. Ал аккаунт данный момент бизде эмес. Мен мурдакы менеджерим бар болчу, Назик деген, ошол Назик деген эжекебизде аккаунт данный момент.
Азыр алдыга кандай пландарды коюп жатасыз? Эмне максаттарыңыз бар? Азыр пландар, максаттар деле жок, пока ойлоно элекмин. Барына чексиз. Барына чексиз. Учурда үйүңүз, үй бүлөңүз эмне деди? Ошол маалымат чыгып кеткенде атаңыз кандай реакция көрсөттү? Ал маалымат чыгып кеткенден кийин баары эле айылдын баары жана элдин баары көрдү, угушту дегендей көп атам айттыр. Бирок атам айтты, сага ишенем, сен андай кылбайсың деп. Мындайча айтканда өз колдоосун мага көргөздү. Атаңыз бул маалымат боюнча сизге жала жабылган боюнча кимден укту, өзүңүздөнбү? Менден эмес, интернеттен көрүптүр. Анан ушул убакка чейин сизди атаңыз өзү жалгыз тарбиялап кетет, атаңыз үйлөндүбү же үйлөнгөн жок? Жок. Эгер атаңыз үйлөнсө ага каршы болосузбу? Атам үйлөнсө кандай десем болот, ал атам деле өзү үйлөнүп, мындай өзүнүн келинчеги менен бактылуу болуп жашагысы келет. Башкаларга окшоп, классташтарына окшоп, досторуна окшоп башка мындай өзүнүн келинчеги менен кандай десем болот, жанында канткени мен болсом да канткени менен дагы бир жанына аялзат кишиси керек деп ойлойм. Мен каршы эмесмин. Анан дагы өзүңүздүн блогерлигиңизди кайрадан жандандырайын деген пландарыңыз барбы? Азыр андай план жок. Сиздин мурдагы берген интервьюларыңызда байкасак, сиз мен өзүм көк бөрүчү, улакчы болгум келет, Манас Ниязовдой болгум келет деп айткан экенсиз да, ошол боюнча машыгып, үйрөнүп жатасызбы учурда? Манас Ниязов байкебиз менен негизи сүйлөштүрөбүз. Манас байкебиз жана башка Рустам Таналиев аттуу Байыш Ниязов байкелерибиз менен сүйлөштүрөбүз. Эми билбейм, азыркы учурда медресеге кетемби же каламбы, ошол байка чечиле элек. Ошону чечилгенден кийин, эгер медресеге кетсем, ушул боюнча медресе менен кетем. Же калып калсам, анда ошолордун жанына барып, кичине болсо да үйрөнөм дегеним го. Мыкты. Анан эми келиңиз айтсаңыз, мурда сиздердин үйүңүздөр суук, жашоо шарттары бир аз кыйын деп айтып калган экенсиз да. Азыркы учурда үйүңүздөрдө кандай жашоо шартыңыздар барбы? Азыр кандай десем болот, үйүбүз жаман деп айта албайбыз, бирок Кудайга шүгүр, жакшы эле. Атаңыз эмне менен алек болуп жатат? Атам деген кандай десем болот, өзүнүн машинасы бар, өзүнүн досу бар тоодо. Ошол досун Караколго, Бишкекке жана башка жактарга алып барып келип, жана үйүндө болуп кээде жумуш чыгып калса, өзү сварщик, арка жасап, машинада жасап коет ошол жумуштарды. Айыл чарба мындайча айтканда. Атаңызга жардам берип, өзүңүз каралашып турасызбы? Мурда айткан экенсиз, атам экөөбүз жок иштеп, ушул блогерликтин артынан атама уна алдык деп. Ооба. Азыр деле атама жардамдашам, ар бир интервьюларымда деле бар. Энис костюмга көбүнчө тартылып калгам, ошол жактан реклама тартканда акчасын алып, көбүнчөсүн атамага отурам. Анан келиңиз апаңыз жөнүндө сүйлөшсөк, апаңызды азыр деле көп эстеп турасызбы? Мурда мен көп эстейм деп айтчусуз, апаңыз тууралуу көп видеолорду чыгарчусуз. Ооба. Абамды кандай десем болот, мен деле көп эстейм, бирок мен деле мындай досторума окшоп, классташтарыма жана жакын досторума окшоп, мен деле мындай апасынын эрке баласы деген ат менен мен деле апама эркелеп жүргүм келет, бирок эми жашоо ушундай экен. Апам 3 жашымда кайтып болду, андан кийин атам 1-2 жолу үйлөндү. Андан башка үйлөнгөн жок. Азыр данный момент атам экөөбүз элебиз. Бирок кантсе дагы тайнемдерди, тайкемдерди унутпай, өзүбүздүн айылдын бул жагында Шат деген айыл бар. Ошол жакка барып турам. Атаңыз эгер үйлөнүп калса да, алдыда ошону өз апаңыздай кабыл ала аласызбы? Ооба. Демек, баардык нерсеге сиз даяр турасыз, Даяр. Келечекте кайсы окуу жайга тапшырайын деп жатасыз? Кандай пландарыңыз бар? Келечекте деген чынын айтканда азыр ошол немени план ойлоно элекмин. Көбү айтат, кайсы окуга тапшырган атасың деп. Көбүрөөнө тамашалап путу деп коем, жана повар деп повар деп коем, көбүрөөнө прокурор деп коем. Эми ар бирөөнү ар кандай деп. Бирок азыр данный момент ал тууралуу ойлоно элекмин. Анан дагы жогоруда сүйлөшүп кеттик, сизге калп болчу, булардын баары жала жабуу болду деп. Анан блогер, автоунаа саткан блогер дагы чыкты, сизди мен ага колдоо көрсөтүп коеюн дегем, жардам берейин дегем, бирок туура эмес түшүндү, баардык менин жардамымды, колдоомду туура эмес кылды, баардык ишин текке кетирди деп бир канча видеолорду жүктөдү да, ошол боюнча. Дамир байкеби? Ал Дамир байке тууралуу мен мына майда жалал абадта жүргөм, Дамир байкенин өзү менен сүйлөшкөм. Ошол мен негизи Дамир байке көбүнчө видеолорун көрүп калам да, көбүнө жардам берип жүрөт да. Мен мына ошо айткам, медресе барайын деп атам эле, колубуздан келишинче жардам кылып турубуз деп ошого айткам. Анан макул деп, ошол ойдон жок болуп кеткен. Анан тиги видео чыккандан кийин мен өзүм ошол күнү кеч жаттым эле, жаңы турганда Дамир байке сохранять этилип болчу, Дамир байке депчи, медресе аркылуу чалып атко дегем, макул деп, сүйлөшүп ошол жактан макул дегем. Анан интернетке чыгарып салганын билген эмесмин.
Мен мурда айтканда Дамир байке интернетке чыгарбай эле тыйынча эле эч кимге билдирбей акырын киргизбеңиз деп. Анан ушул учурда аябай көп блогерлерден, бир канча блогерлерден массалык түрдө сизге жала болуп кетти да. Учурда өзүңүздү жоготуп, стресс болуп, ошондой абалга түшкөн жоксузбу? Кантип Жок, эми чогултасыз? ал кандай десем болот. Мен андай стресске азыр андай неме стресс деген эмне экенин, депрессия деген эмне экенин мен азыр мындай жашында түшүнбөйм. Мындай сөз болуп, мындай сөз кылып депрессия болуп атам, стресс болуп атам деп айтып коюшу мүмкүн, бирок ал данный момент кандай десем болот. Данный ал стресс, депрессия деген эмне экенин ал көбү түшүнбөйт да. Көбү мындай айтып коет, бирок өздөрү түшүнбөйт эмне болгонун. А чоңдор түшүнүшү мүмкүн. Анан WhatsApp аккаунтумду меникин взлом кылып алышты дедиңиз, кантип ачтыңыз же дагы деле ача элексизби? Азыр данный момент ачылган WhatsApp аккаунтум. Көчөгөн эртең менен вообще код келбей жаткан, көчөгөн эртең менен бир аракет кылып көрдүм. Ошол жактан ачылды. Мыкты. Ошол сизди чалды, мага видеосоңду сүйлөш деп скриншотторду дагы коюшту да, ошол жака ошол взлом кылган адамдар чалды аларга деп ойлойсузбу? Ооба, алар ошолор сүйлөштү деп ойлойм, менин оюмча. Ал жакта сиздин бетиңиз бирок көрүндү деп айтышкан да. Бирок ал жакта менин бетим эми кандай десем болот, азыр искусственный интеллект жасап коюшу деле мүмкүн, же мындай эле аудиозвонок менен сүйлөшүшү мүмкүн да, тигилер ошол элдерди, жана арыздануучулар умсунай дегенби, ошол неметип коюшу мүмкүн да. Кандай десем болот, ал эми жөнүнөн эле звонок, видеозвонок менен сүйлөшүлдү деп айтып коюшу мүмкүн. Азыр сизге учурда кайсыл жактан колдоолор, поддержка көрсөтүүлөр? Азыр мага ошол учурда Дамир байкенин видеосу чыккандан кийин бир байке жазды, атын айтпай эле коеюн. Ошол байке менен сүйлөшүп, данный момент Кудай буюрса ушул понедельник күнү медресеге барып сүйлөшүп, полный ошол чечип берем дейт. Атын айтпай эле коеюн, бирок бир байке чыкты. Колунан келишинче жардам берип. Бул окуядан кандай сабак алдыңыз өзүңүзгө? Бул окуядан эч кимге ишенбеш керек экенин чын айткандачы. WhatsApp'ымды деле менде деле күнөө бар да. Эмнеге дегенде, ал мен WhatsApp'ымды жакшылап карашым керек болчу. Мен WhatsApp'ымды 5 күн колдонгон эмесмин. 5 күн колдонбогондон кийин уже андай неме болуп, взлом кетишиптир да. Азыр сизди бир канча адам көрүп жатат да, ошолорго кайрылуу жасап кетсеңиз, бул нерсе жалганбы же чынбы, өзүңүздүн кайрылууңуз болсун да. Урматтуу туугандар, жанакы интернетте тарап жаткан машина боюнча жана ошондой эле медресе менден акча сураган, жана ошондой эле ошол машина саткан дегенин астында дагы бирөөнү кошуп коюптур. Эржан деген байкебизди мен үйүмө суточный квартира берем, ошол жака келип жатып, тамак асын ичип, үйүмдө турган телефондорду уурдап кетиптир деген, анын баардыгы калп маалымат. Мени туура түшүнөсүздөр деп ойлойм, жана ошондой эле мен азыркы учурда көрүп жатам, интернеттин баарында мен тууралуу видеолор көбөйүп кетти. Мисалы 50% жала жапкандар болсо, 50% поддержка бергендер. Ошо поддержка бергендерге чоң рахмат. Силер туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Анан жогоруда азыр алдыга койгон пландарым деле жок болуп жатат дедиңизби? 9-класстан кийин кете турган оюңуз барбы? 8-класс болуп турсуз, же болбосо 11-класска чейин окуйсузбу? Негизи кандай десем болот, айылда окугум келип калган, бирок азыр көп эле шаарга кетип атат. Эми 9-ду бүтөбүзбү же 11-ди бүтөбүзбү, эми ага чейин жашайлычы буюрса. Байкашымча сиз Каракол шаарында турасыз, азыр? Түп району. Түп районунда. Анан Бишкекте келип калыптырсыз. Азыр кайсы жакта туруп жатасыз? Азыр Акумай жакта. Эмне менен алектенип атасыз? Азыр реклама эле, видео реклама. Мурда ушул жай мезгилинде сиз окууга, каникулга чыкканда ар кандай жумуштарды иштечүңүз, азыр кандай жумуш, тагыраак? Ошо мурда деле кандай жумуш болсо, азыр деле ошондой жумуш. Мурда каникулга чыкканда реклама тартчумун, видео тартчумун, кино болсо киного тартылчумун, мындай айтканда социалдык тармактар менен иштечүмүн. Учурда киного, видеолорго, же болбосо клиптерге тартууга сунуштар түшүп жатабы сизге? Жок, азыркы учурда мен өзүм макул болуп элем. Бир эле магазинге тартылып жатам, Эрмиске аччумун. Ал жак менен да Кудай буюрса бүгүн же эртең съемка башталат. Буга чейин кандай кинолорго же болбосо клиптерге катыштыңыз? Буга чейин Кубаныч Баркалбасов деген байкебиз бар, өз жүзүн көлдүк. Туулган күн бүгүн деген немесине катышканбыз, клибине. Жана ошондой эле Келечек аттуу киносуна баш каарман болуп тартылганбыз. Жана Өкүл ата деген киносуна эпизодуна тартылдык. Марска учкан кыргыздар деген киносуна эпизод болуп да катыштык, эпизодко катыштык. 3 кино, 1 клип. Демек, башка каармандарды да жаратып жатасыз. Ушул клиптерде, кинолордо ойногон сизге оорчулук жаратпайбы? Жок. Эң биринчи тартылганымда да мен Өкүл ата киносуна тартылгам. Ал жактан оор болгон. Экинчиси деген кандай десем болот. Экинчиси Келечек киносунда ал жактан эми оор кеткен, бирок кичине оор болгон. Андан кийин да башка тартыла баштаганда уже болду. Азыр Караколдо түптө өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө жашайсыздарбы же байкеңиздердин үйүндө? Жок, өзүбүздүн үйүбүздө. Өзүбүздүн үйүбүз бар. Атаңыздар экөөңүздөр менен? Мектепти бүткөндөн кийин Бишкекке тапшырасызбы же Караколдобу? Бишкек. Мыкты.
Анан айтсаңыз ушул алдыда сизде бир гана съемкалар ушундай эле болуп жатпайбы? Кандай жумушта иштесем деп кыялданасыз? Негизи алдыда кандай десем болот. Негизи кыялым деген неме повар болуш. Мисалы шеф Нариман байкебизде жана ошондой эле шеф башка байкелерибиздей повар болуш. Эң сонун. Эмне тамактарды жасаганга кызыгасыз негизи? Негизи деген кандай десем болот. Өзүм тест татымга кызыгам. Өзүм тест татым жебейм. Бирок ошо тест татымга кызыгып тест татым көп жейм да. Балким сиз апаңыз жок болуп, үйдө аял киши жок болгондуктан өзүңүздөр үй тамактарын жасап ошого балким ушул тарапка жаккансыз да? Ооба. Эмнеден улам кызыгыңыз пайда болду эле буга? Бул поварчылыкка деген кызыгуум пайда болгонуна кандай десем болот. Апам айтып атпаймынбы, апам шашын өтүп кеткен. Андан кийин айылдан жумуртка жана ошондой эле башка тамактардан картошка кууруп, бирок азыр деген кандай десем болот. Ошол поварчылыкка эле кызыгабыз. Мисалы ошол атам өзүбүзгө жана мага өзүмө жана атама атам жумуштан келген сайын жумуртка, картошка жана башка тамактар жасап берчүмүн. Азыр деле буюрса колубуздан келишинче аракет кылып жасап беребиз. Демек атаңыздын курсагында өзүңүз эле тойгузуп Ооба. коесуз. Мыкты. Анан ушул апаңыздын тарабындагы тай тарабыңыз менен кандай катташасыз? Жакшы, алар менен отношениям үзүлгөн эмес, үзүлбөйт дагы буюрса. Жакшы, баардыгы өз баласында көрүп, өз немесинде көрүп, баардыгы сонун кабыл алышат. Мыкты. Анан ушул көкбөрү боюнча дагы айта кетпедикпи жогоруда? Көкбөрү оюндарына негизи ойноп катышып көрдүңүз беле? Жок. Биз айылда школьниктер немеси бар, школьниктер аттуу улак болот биздечи. Бирок аларга кандай десем болот, катыша албайм. Анткени менде неме жок. Условия жок деп койсом болот. Ат жок жана ошондой эле. Бирок азыр ошол кичинекей кезимде примерно 8 жашымда бизде ошо Жети Өз деген район бар. Жети Өздө Саламат деген байкем бар. Ошол байкем өзү бир тай падартат экен. Ошол кудай буюрса азыр ошол тай неме болуп, немеси бар. Бир азыр кулуну бар. Ошо кулун чоңойсо буюрса. Мыкты. Бекболот эми айтсаңыз өзүңүздүн бул жашоодо өкүнгөн бир учуруңуз болгонбу? Жок. Эч нерсеге Ойлойм болгон эмес деп. Ушул убакка чейин кандай бир чоң жетишкендикке жеттим деп ойлойсуз? Ушул убакка чейин мен деле мындай антип неме көрбөйм. Бир гана баардыгы Алладан болот. Мен жеттим, мен мындай кылдым, мен тигиндей кылдым деп айта албайм. Бирок баары эле Кудайга шүгүр, Аллах Таала бергенин берип атат. Өзүбүз кылганда акырынан эптеп кылып атабыз дегендей. Анан азыркы учурда өзүңүздүн апаңызды сагынып, эстеп ыйлаган учурлар болобу? Бир кусаланып. Ооба, эми мындай кандай десем болот. Көбүнчө эркек кишилер немени ыйлагандарын көбүнчө көргөзбөйт экен. Бирок мындай кээде сагынганда кээде ыйлап да кетебиз. Түшүңүзгө кирип ошондой учурлар болгонбу негизи? Түшүмө жок. Жөн эле эстейм, сагындым. Негизи 3 жашында бала менин байкашымча, билишимче көп деле эс тартпайт, аң сезиминде эле эстей албайт. Сиз кантип эстейсиз, апаңызды кандай болчу сүрөттөп берсеңиз? Мен эми кандай десем болот, өзүм кандай десем болот. Өзүм деле жакшы эстей албайм, бирок айылдан көргөндөр, тайнемдер көп айтчу. Ошолордон улам билип эле, ошол үчүн эстеп билип кеткем да. Сиз көбүнчө апаңызга окшоштурабы же атаңызгабы? Көбүнчө апам тарткансын дейт мага. Эмнелериңиз окшошот? Кандай сапаттарыңыз? Анысын билбеткем, бирок апам да мага окшош шустрый деп койсок болот. Көп атам айтып калчу. Шустрый деп. Көбүнчөсү ушу эне тарбиясын албаган балдар, мисалы тартипсиз, тарбиясы жок деп ушинтип айтып калышат да. Сизге атаңыз өзү жалгыз тарбия берди. Анан байкем да мага көп жардам берди, көп тарбия берди деп калдыңыз да. Ошолордун кандай таасирленесиз, кандай таасир аласыз, тарбиясын кандай кабыл аласыз? Балким кээде урушуп, кагып коюшу мүмкүн Ооба, кандай десем болот, ал эми атам. Атам деген мен жалгыз улуусу болгондуктан атам деле аракет кылат мени таарынтып албаш үчүн. Мени катуу урушпойсом, урушуп койсом таарынтып калат депчи. Мени таарынтып албаш үчүн ошон үчүн мени эрке кылып, жалгыз балам болсо ошондой эрке кылып, жакшы неметип чоңойтойм дейт. Ал эми жана башка биринчи орунда айтып кеткен байкем бар деп. Ал байкем жанында көп жүрөм. Жана анан эмне болсо ошонун баарын неметип, эмне кылса, эми молдонун айтканын угуп, бирок кылганын кылба дейт го. Ишинин айтканын угуп, бирок кылганын кылба дегендей, айтканын угам, бирок неме да. Чогуу жүрөбүз, чогуу ат минебиз. Айылда чогуу күн өткөрөбүз дегендей. Анан көбүнчөсү ушул туугандарыңыз урушуп, же болбосо бир катуу сөз айтып койсо, мен апам жок үчүн ушинтип атат да деп өзүңүзгө катуу жүрөгүңүзгө алып калган учурлар болобу? Жок. Менин туугандарым урушпайт, анткени атам окшоп эле ошо туугандар деле мени ойлойт. Бул Бекболот жалгыз чоңойгон, атам ошондой да.
бул Бекболот туруш койсок, бул таанылып калат. Жепайым кандай атасын айтат, атасы бизде ман көрүп калат деген маани менен эч ким деле мен ошондой ойлойбу билбейм, бирок мен ошондой маани менен түшүнөм да. Эч ким урушпайт бирок. Жалгыз чоңоюу сизге кыйын болгон жокпу? Балким жанымда шеригим болсо, бир тууган иним болсо, карындашым болсо деп каалданасызбы? Андай максаттарым деле болду чын айтканда. Сестренка болгум келди, байкеле болгум келди. Мен деле башка тааныштарыма окшоп, досторума окшоп, байкеси, эжесин, мисалы байкесинен уруш угуп, таяк жеп, сестренкаларын кичине эметип, жакшылап карап, жанакындай Нуркул Адылбеков байкебиз менен Эмилия Саналиев байкебиздин видеосу барбы? Сестренка деген күйөө бала. Мен деле ошондой неме болгум келген, бирок эми бул деле Кудайдын эмеси экен да. Балким алдыда болуп калат, атаңыз Буюрса. балким үй бүлө куруп, турмушу болуп кетсе. Буюрса. Анан өзүңүздү сүрөттөп берсеңиз, мүнөзүңүз кандай? Сизде балким эрке балдар бир аз өзгөчө болот, каалаганын кылдырган тик мүнөз. Сиздин мүнөзүңүз кандай? Мүнөзүм жакшы эле да. Так, эми мүнөз деген мен анын чын айтканда мүнөз деген кандай экенин вообще түшүнбөйм. Характериңиз деп коелган да. Характерим аябай эркем. Атамдын ошо айылда туугандардын атамдын алдында эркемин, бирок шаарга чыкканда эми кандай десем болот, кичине өзүбүздү неметебиз да. Кармайсыз, Өзүбүздү кармайбыз, токтолобуз. А так айылда жүргөндө бош. Мурда байкаганымызда, видеолоруңузда аябай тентек, шок, каалаганын кылган адам болчуңуз. Азыр байкашыбызча токтолуп, уже серьезный болуп калыпсыз, Ушул тууралуу айта кетсеңиз, эмнеден улам ушундай серьезный болуп калдыңыз? Эми азыр деле ошондоймун, бирок кандай десем болот, эми биринчи жолу келип жаткандыктан бул жактанчы. А так негизи тааныштарым көзүнчө аябай неметип эле, ошоктон тентек кылып эле жүрөбүз. Жакшы. Бекболот мырза, анан алдыдагы пландарым деле жок деп калдыңыз да. План негизи койгон жакшы го, пландарыңыз тууралуу балким бардыр, айткыңыз келбей жаткандыр. Эми кандай десем болот, может быть, бардыр, бирок деген кандай өзүм деген кичинекей кезимден бери эле блогерлик менен чоңойдум. Может, актерствого тапшырабыз, же болбосо мисалы жанакындай Инчербулукка журналисттикке тапшырабыз дегендей. Эмне үчүн ушул кайрадан блогерликке келбейм деп чечим койдуңуз? Кайрадан баштасаңыз, балким сиздин мурда чоң аудиторияңыз бар болчу, Мен чын ошол айтканда, кайрадан чогулушу мүмкүн да. жок, мен чын айтканда да эми мен кандай десем болот. Мен деле мисалы менде деле башка байкелердин балдары бар, мен сыяктуучу. Мен деле видео таркалганда көбүнчө комментарийсин окуйм, көбүнчө негативдер. Эми аларды деле түшүнөм, алардын деле мендей баласы бар, өздөрүнүн баласын карабай, үйүндө жатып, зериккендер, балаларына эчтеке келбеңдер, ошентип жазат да. Мен ошо негативдерге эле кичине неме болуп, жана эчтекеде түрт болгон жок, блогерлик таштаган. Өзүмдүн немем менен, көңүлүм менен, мындай айтканда, желаниям менен да таштаган чечтим. Сиздин балалыгыңыз мисалы экран алдында өттү, баардыгы байкап турду, кантип чоңойду, анан чоңойгондо эле бир маалда жок болуп кеттиңиз да. Ошол балким ушул интернет тармагына таптакыр келбей койбоптурмун деген ойлор болдубу кандайдыр бир учурларда? Жок. Интернет тармагына кандай кайра айтып калсаңыз түшүнбөй калдым. Ушул мен блогер болбой эле койбоптурмун, эч качан ушул интернет тармагында пайда болбой эле койбоптурмун, келбей эле койбоптурмун деген. Кандай ой болгон жок. Таптакыр. Жок. Анда эмне үчүн таштап жатасыз? Айтып атпайм, өзүмдүн желаниям менен эле. Себеби мындай айтканда без причина. Келип бергениңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, бүгүнкү интервьюдан элдер өзүнө керектүү так туура маалыматты ала алды окшойт деп. Себеби сизге көптөгөн адамдар жала жаап, азыркы учурда бир канча блогерлер тарабынан, жөнөкөй гана кыргыз эл тургундар тарабынан канчалаган жалалар жабылды. Бул нерсени сиз өзүңүз сезбесеңиз дагы атаңызга балким абдан катуу сокку тийип жаткандыр. Себеби өзүм жалгыз тарбиялаган балага ошентип элдер жала жапса кандай болот депчи, өзүнө жаман сезимдерди алып жаткандыр. Конечно, ошондой болот да. Өзүм жалгыз тарбиялаган балага элдер ушунча жала жаап атса, эми атама, конечно, неме болот да. Оор сокку. Алдыдагы пландарыңыз ишке ашсын, сөзсүз түрдө өзүңүз каялданган иштерге жетиңиз демекчибиз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү чарылышыбыз соңуна келип жетти. Биз менен бирге болгоңуздар үчүн чоң рахмат. Биз сиздер менен бүгүнкү чарылышта мен Апазова Диана болдум. Кийинки чарылышта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.